Биз болсо барыңыздарга сонун мыкты маанай каалап көрсөтүүбүздүн сапарын улантабыз. Эң алгачкы келген конокторубуз менен да тааныштырабыз. Алар өздөрүнүн ушундай сонун биздин акындардын ырларын көркөм окушат. Мектеп окуучулары Акманай, Айназик, алардын мугалими Алтынай жана Ислам. Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыздар менен? Кутман таң. Маанайыңыздар жакшыбы? Сонун. Жакшы. Каникул кандай өтүп атат? Абдан сонун. Жакшы кылып атасыңар? Эмне кылып атасыңар? Каникулда жөн отурбай конкурстарга катышып, азыр бул жерге келип калдык, сага дейт. Жакшы. Добуш көркөм окуу долбоору башталыптыр. Анан сиздер ал жакта көркөм окуйт экенсиздер, ырларды баягы айтып жеткирет экенсиздер элдергечи. Кече жакында биринчи концертибиз болду, атпайсыңар? Кандай болду концерт? Сонун эң мыкты деңгээлде өттү. Бул добуш деп аталган окуу сынагы 24 мартта өтүптүр. Силер жеңүүчү болупсуңар ал жакта. Мен ошондо Ислам, Айназик, Акманай жеңүүчү болду. Силерди ошол конкурска, сынакка даярдадыңыз, Ошол боюнча айтып бериңизчи, кантип катышып калдыңар, кимдин ырларын окудуңар ал жакта? Мен баштап кетсем, азыркы убакта соцсеттер абдан көп таралган, соц тармактар. Мен Instagram баракчасынан көрдүм. Instagram баракчасынан да бош конкурсу болуп атканын билдим дагы, катыштым, кастингге келдим, өтүп кеттим. Анан конкурста мен Алыкыл Осмоновдун Бөбөк аттуу орун аткардым. Жакшы. Айназик сиз? Мага адабияттан берген мугалимим айтты, ушундай конкурс болуп атат, катышпайсыңбы, сен сону айтасың го деп. Анан ошол убакта эле мен ыр таап ошону жатташ керек болду, кыйналып, анан келип такалып айткам, бирок анда да өтүп кеттим. Азамат. Ислам. Мага бул конкурсту өзүмдүн досторум сунуштады. Ал эми мен 24-түндө болуп өткөн концертте өзүмдүн монолог айттым. Бул Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинен үзүндү, Сейиттин монологун айттым. Азамат, жактыбы сизге? Бардыгы жогорку деңгээлде абдан сонун болду. Жок, өзүңүздүн айтканыңыз жактыбы? Канаттандыңызбы? Ооба, албетте. Эмнеси менен жакты? Сейиттин образы кандай экен? Бул абдан чыгарманы, ошол жанагы махабат жөнүндөгү улуу баянды элге мен ошол сахна аркылуу жеткиргим келди. Бардыгы сонун болду. Мен абдан эмоция менен эң сонун түшүнүп, абдан сонун айттым. Жакшы. Алтынай, ушул сынак, добуш сынагы боюнча айтып бериңизчи, эмнеликтен уюштурулду? Максаты кандай? Максаты кандай? Негизи бул долбоордун максаты эң биринчиден окуучулардын мекенге, элге, тилине жана ата энесине болгон сүйүүсүн ырлар аркылуу жеткирүү. Азыркы учурда мектеп окуучулары же болбосо өспүрүмдөр кыргыздардын эле өзүнүн акын улуу жазуучуларын көп баркташпайт, көп окушпайт. Ошо биздин долбоор аркылуу биз окуучуларга биздин жазуучулардын кандайдыр бир улуу чыгармаларын жеткирүү максаты болду. Ошондой эле биздин долбоорубузда окуучулар бир гана оратордук өнөр эмес, бир гана көркөм окуу эмес, ошондой эле жашоодогу керектүү лидерлик качество боюнча тренингтерди өттүк. Ошентип биздин окуучулар эки тармак менен бир кетишти. Кайсыл жактын окуучулары катышты? Бишкектеги мектептердин окуучулары катышты. Бардык мектептердин, эң сонун. Анда көркөм окууну баштасак кандай дейсиңер? Айназик айтып бересизби сиз? Сиз баштайсызбы, Айназик? Кимдин ырын айтып туруп, Касымалы Байелинов. Отуруп айтсаңыз болот же турсунбу? Отур айтып берсиз. Касымалы Байелинов, Ажар. Ажар, кеттик анда. Сен образга кирдик. Апа Кебай, жаным апа, жетим тайлактай боздоп, жетимсиреп, артыңдан калган жалгызың келип, жалбырып жаныңда олтурат. Жалгызыңдын сөзүн ук, ая, жалгызың бүгүндөн баштап, ата бабасы тааныбаган, бөтөн журттун бирөөнө башы байланганы, ага сатылганы жатат. Ал азаптан кутказ, аны көрсөтпө. Койнуңа ал, ач койнуңду. Сенин өлгөнүңө кайгырып, кан жутуп, сана аркап, сана тартып жүргөн кезимде, багат, көрөт деген тууганың мени ушул абалга түшүрүп кетип, сай сөөгүмдү сыздатты, зарлантты, муңдатты. Мага да өлүм керексинтти. Бирок сага берген ажалды Кудайым мага ыраа көрбөдү. Жасаган ай, мунуң эмне? Анык бар болсоң мени эмне көрбөдүң?
Эң болбогондо тең туш болсо кыздын барар жери күйөө дегендей жаттыгына карабай мейли деп да коет элем. Бирок ал менин маркум атамдан дагы карыган киши экен. Ага качкенде барам. Кантип аны өмүрлүк жолдошум кылып алам? Кимден жардам, кимден кеңеш сурайм? Айт апа, мага айлатам. Менин сенден башка барар жерим, таянар тоом, карарган бутам калбай калды. Кол чабуулар. Кол чабуулар. Азаматсыз. Баарыбызды ыйлатасыз го сиз, Айназик мындай болсоңуз. Дан актриса турбайбы? Азаматсыз. Мыкты актриса экенсиз, Азаматсыз. Сиз аябай ажардын баягы түйшүгүн аябай сезиптирсиз, Кантип өзүңүз эле ушундай ыйлагыңыз келип кеттиби? Ооба, мындай сахнага чыкканда жаштар өзүнөн өзү эле чыга берет экен. Азыр деле өзүнөн өзү эле жаш чыкты. Сиз өзүңүздү кыйнаган деле жоксуз ыйлайын деп, Керемет таланттуу кызыбыз бар экен, Айназик деген, Азаматсыз Айназик. Биздин Дагы бир жолу кол чап коелучу, Азамат. Анда Акманайга кезек бердик. Сиз кайсы чыгарманы? Алып Осмоновдун жок Бөбөккө дегендери. Эң жаш калып, эсте калбай ата-эне. Кайнап бышып далай кыйын кездерге, балбан турмуш түбү калың болсо да, керек жерин жара тээп кирээрге. Тоорый басып тосуп чыгып жолумдан, буурай кармап майыштырып оңумдан. Жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө, таш боор өлүм тартып кетти колумдан. Күндөр болду, ырас, аздым, жүдөдүм, эртесинде кайра унутуп күлгөнмүн. Бирок чиркин, бала деми күч экен, эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм. Эң таза эле, сүт үстүндө каймактай, сайрайт эли булбул кушту сайратпай, бирок тагдыр жеткирген жок ал күнгө. Ай чиркин ай, өмүрүнүн кыскасы ай, алтын да бар, асыл да бар элдерде, не бир түркүн соонундар бар дүйнөдө, ошончолук кымбаттардын ичинен атасы үчүн бөбөккө тең жок эле. Сулуу тоолор, көркөм көлдөр четинде, көп гүлдөр бар, кызыл жашыл түрлөрдө. Жер аңкыган ошончо жыт ичинен атасы үчүн жыпардай жыт жок эле. Жаштык ширин, сүйүү ширин билгенге, андан ширин бир бор тууган ата-эне, ошончолук көп шириндин ичинен атасы үчүн андай ширин жок эле. Түпсүз кубат, чексиз элес болучу, сырга чоң сыр, ойго кеңеш болучу, энесиндей эссиз эмес болучу, атасындай кекчил эмес болучу. Өлдү, өлдү, өлдү бөбөк жүргөн каны токтогон, бир жалт этип өчкөн чырак окшогон, учсуз жердин бир учкуну кеткен жок, бети жогай, жер уябайт ошондон. Кетти, бөбөк жана гана бар болгон, жарыктанып жаңган ойгонгон, түпсүз көрдүн карыш бурчу кеткен жок, ары жогай, көр уябайт ошондон. Бар болсо экен картайганда көргөнү, соо болсо экен жаштын жаңы жөлөгү, өмүр алда эртеңкиге тобо кел, өлбөсө экен башкалардын бөбөгү. Айназик болду. Алып Осмоновдун Бөбөгүм деген өзүнүн жашоосунан алынган ыры чыгармасы деп айтсак болот. Азаматсыз ушундай эмоционалдуу. Каяктан ким үйрөтүп атат? Биздин мугалимдерибиз, агайларыбыз. Кимдер окутат? Алтынай. Жыргалбек Бозгончиев жана Мадина деген 3 мугалим. Учурдан пайдаланып Жыргалбек Бозгончиев агайыбызга, Жакшылык Бекназаров жана ошондой эле Мадина деген эжебизге салым берип кетпейлиби? Рахмат айтыш керек. Чындыгында аябай образга кирип, баягы чыгарманы жүрөңөрдөн өткөрүп, ыйлай турган жеринде ыйлатып, күлө турган жерине күлдүп айтып берип аткан Азамат экенсиздер чындыгында. Сиз Ислам кезек келди окшойт, кайсы чыгарма? Жамиля, Чыңгыз Айтматовдон Жамиля повестинен үзүндү. Барыңар эле ыйлатасыңар го силер. Жээкте бадалдын арасында сүрөт тартылып турган элем. Бир убакта башымды өйдө көтөрүп, наркы өзгө суу кечип өткөн эки кишини көрө койдум. Алар Жамиля менен Данияр экенин дароо тааныдым. Булар биздин айылды таштап башка жака кетип бараткандыгын түшүнгөндө ичим тыз этип куйкалана түштү. Тигине! Ал экөө коктудан өтүп, чыяралап жөнөштү. А мен шалдайган бойдон алардын артынан карап, эмне кыларымды билбей калдым. Караандары улагам алыстагандан алыстап, бир аздан кийин көрүнбөй калды.
Мен мына ошондо гана эсиме келди. Ордумдан атырылып туруп тигилердин артынан жүгүрдүм. Сууну суу дебей, өтүкчөн, кийимчен бойдон түз эле сууга салганымда муздак чачырандылар бетиме бүткөн боюма жабыла берди. Ага да карабай күчөп чуркадым. Бир убакта бутум бир нерсеге чалынып кетти эле. Көө менен барып бет алдымдан чыгылдым. Ошол бойдон башымды көтөрбөй өксүп ыйлап жибердим. Жамиля! Жамиля! Деп жаш балача шолоктоп, мен өзүмдүн эң кымбат көргөн, эң жакын адамдарым менен коштошуп жаттым. Мына ушул учурда ыйлап жатканымда мен Жамиляны ушунчалык сүйөрүмдү түшүндүм. Ооба, балким бул балалык кездеги менин эң таза, эң аруу наристе сүйүм болгон чыгар. Бетимди сууланган жеңиме катып, дагы көпкө чейин ыйладым. Көрсө мен жеке эле Жамилялар менен коштошпой, өзүмдүн балалык чагым менен да коштошуп жаткан экен. Мен сүрөттү кайра тарттым. Албетте, мыкты тартылбаса да, сүрөт мен үчүн дүйнөдөгү бардык нерседен кымбат турат. Анткени сүрөткө жүрөктүн эң асыл, алгачкы жалыны мен ошол сүрөткө бергем. Жамилям, менин алтын Жамилям, сен кеткенде башыңды бийик көтөрүп, кылчайбай, тайманбай, кең талаа менен кеткенсиң. Азырда ошондойсуңбу? Азырда жол баскандан таалыбайсыңбы? Же чарчаган күнүң болобу, гүлүм Жамиля? Же өз күчүңө ишенбеген күнүң болобу, гүлүм Жамиля? Эгер андай болсо, алсыздыкка берилбе. Даниярды медер кылып жөлө. Коркпо, Жамиля алыс жолдон. Сенин жолуң таалай жол. Андан эч күмөн санаба. Керемет, азаматсың Ислам. Мен ойлодум, жеңүүчүлөр татыктуу тандалыптыр деп. Ошол Dabыш көркөм окуу сынагынын жеңүүчүлөрү Ислам, Айназик, Акманай жана мугалими Алтынай. Буюрса, мындай сынактар дагы уюштурулат, Алтынай айтып бериңиз, чалды да болобу? Болот. Албетте жакында эле биз Dabыш 2 долбоорун баштадык. Dabыш 2 бул уланууда, то есть башкача айтканда, Dabыш ушул бойдон калып калбайт. Биз балдардын арасындагы болгон сүйүнүчтү, балдардын арасындагы болгон сезимди байкап туруп, Dabыш деген бул ушул менен бүтүп калбайт экен деп дагы улантууну чечтик. Эгерде каалоочулар болсо, албетте күтөбүз. Алтынайга кайрылсаңыздар болот, ушундай көркөм окууну самагандар болсо, биздин ушундай азыр жаш улан кыздарды көрүп, аябай таасирленгендер болсо, албетте катышсаңыздар болот. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Абдан таланттуу балдарды көрүп биз дагы таң калып, биздин көрүүчүлөр да ыраазы болуп отурушса керек. Dabыш көркөм окуу сынагынын жеңүүчүлөрү Акманай, Айназик, мугалими Алтынай жана Жамилянын Сейиттин монологун керемет айтып берген Ислам болду. Бар болгула, балдар. Ийгилик каалайбыз силерге, окууларыңарга ийгилик. Жакшы эс алгыла каникулда. Ооба. Биз болсо ушундай таасирленген бойдон программабыздын сапарын улантабыз.